Бодо жана майда малыңдын биринчи эркектеринин бардыгын Кудай Теңириңе арна. Өгүздүн биринчи төлүн жумушка чекпе, майда малыңдын биринчи төлүн кыркпа. Аларды Теңир тандап алган жерде жыл сайын үй бүлөң менен союп же. Эгер алардын кемчилиги болсо, аксак же сокур болсо, же башка кемчилиги болсо, анда андай малды Кудай Теңириңе курмандыкка чалба. Аны өз үйүңдө же, жейрендин же бугунун этин жегенде эле аны таза эмес да, таза да адам жей берсе болот. Анын канын гана жебе, аны суу төккөндөй эле жерге төгүп сал. 16 бөлүм. Абыт айын эсиңден чыгарба. Ушул айда Кудай Теңириңе арнап Пасах майрамын өткөр. Себеби Кудай Теңириң сени Мисирден абыт айында түн ичинде алып чыккан. Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жерде Кудай Теңириңе арнап Пасах курмандыгына бодо же майда малдан сой. Аны ачыган нерсе менен жебе, аны оор күндүн наны деп аталган ачыткысыз нан менен 7 күн же. Анткени сен Мисир жеринен шашылыш чыккансың. Мисир жеринен чыккан күндү өмүрүң өткөнчө эсиңден чыгарба. 7 күн бою сенин жериңде эч кимдин үйүндө ачыган нерсе болбосун. Биринчи күнү кечинде алып келген курмандыгыңдын этинен эртең мененкиге калбасын. Теңириң берген жерде жашап жатканыңда Пасах курмандыгын өзүң каалаган жерде сойбо. Пасах курмандыгын күн батканда Мисирден кайсы убакта чыксаң, так ошол убакта Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жерде гана сой. Аны бышырып, Кудай Теңириң тандап алган жерде же, эртеси үйүңө кайтып кел. 6 күн бою ачыткысыз нан же, ал эми 7-чи күндү Кудай Теңириңе арнап майрамда эч кандай жумуш кылба. Түшүм жыйнай баштаган күндөн тартып 7 жума эсепте. Анан Кудай Теңириңе арнап 7 күндүк майрам өткөр. Кудай Теңириңдин бергенине жараша ага өз каалооң менен бер. Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жерде балаң, кызың, кулуң, күңүң менен, силер менен жашаган лебилер менен, араңарда жашаган келгиндер, жетимдер, жесирлер менен бирге көңүл ачкыла. Мисирде кул болгонуңду эсиңден чыгарба жана бул мыйзамдарды аткар. Эгиниңди жыйнап, жүзүмүңдүн ширесин алганда 7 күн алачыктар майрамын өткөр. Бул майрамда балаң, кызың, кулуң, күңүң, сени менен жашаган лебилер, келгиндер, жетимдер, жесирлер менен бирге көңүл ач. Кудай Теңириң өзү тандап алган жерде Кудайыңа арнап 7 күн майрам өткөр. Ошондо сенин ала турган түшүмүңө, бардык иштериңе Кудай Теңириң батасын берет. Сен болсо көңүл ачасың. Жылына 3 жолу эркек аттуунун баары Кудай Теңириң өзү тандап алган жерге келиши керек. Ачыткысыз нан майрамында, жумалар майрамында жана алачыктар майрамында Теңирдин алдына эч ким куру кол келбесин. Ар кимиңер Кудай Теңириңердин берген батасына жараша алып келгиле. Биринчи түшүм жыйнаган күнү Теңирге жаңыдандан нан курмандыгын алып келгениңерде, жумалар майрамыңарда ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка 2 букачар, 1 кочкор, 1 жылдык 7 козу. Ар бир букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10дон 3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 10дон 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 10дон 1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Тазаланышыңар үчүн күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 теке алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары бул курмандыктарды куюлуучу курмандык менен кошо мага алып келгиле. Алардын эч кемчилиги жок болсун.